Нарын шаарындагы Ала Тоо стадиону жарым кылым мурда ишке берилген облустук жана республикалык деңгээлдеги ири спорттук иш-чаралардын бардыгы дал ушул жерде өтчү. Элге 50 жыл кызмат кылган стадион капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж болчу. Азыр мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүлүп, капиталдык оңдоо иштери башталды. 25 жылдын жаз айынан бери мына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен бүт республика боюнча стадиондор салынып атат. Анын ичинде мына Нарын шаарында да бизде дагы заманбап 5000 кишилик стадион салына баштады. Анын ичинде футбол талаасы гана эмес, заманбап акыркы талаптарга жооп берген жеңил атлетикалык оюн чуркоо аянты да салынат. Ремонт иштерине республикалык бюджеттен 250 миллион сом бекитилип берилген. Ушул жылдын башы менен башталган жумуш кийинки жылы толугу менен ишке берилмекчи. Бул жердин жалпы аянты 3 гектар. Мындан тышкары стадиондун аймагындагы мыйзамсыз берилип кеткен жерлер да аныкталууда. Стадиондун территориясын, жалпы аянтын тактоо иштери жана ошол стадиондун территориясына туура эмес мыйзамсыз баягы убагында менчик өтүп кеткен, арендага берилген жерлердин баарын эми азыр өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Сагынбай Орозбак көчөсүндөгү бүт павильондор бар эле стадиондун территориясына, анын баары алынды. Ал эми жана күнбатыш жагындагы дагы илгери ошол медиктер отурган бир зданиялар, имараттар бар болчу. Ошолор канчалык деңгээлде баягы мыйзамдуу менчикке берилген дегендей суроонун негизинде биз дагы ошол тиешелүү органдарга кайрылганбыз. Азыр ошонун үстүндө иштер жүрүп атат. Мындан тышкары каладагы ден соолукту чыңдоо борбору дагы капиталдык ремонттон өткөрүлүүдө. Бул жолу негизги көңүл жылуулук системасын толугу менен жаңылоого бурулган. Эскирген түтүктөр, жылуутуу жабдуулары алмаштырылып, жылуутуу системасына заманбап технологиялар орнотулууда. Азыркы учурда могу краскасы, сырткы краскасы мына бүтүп калды, көрүп турганыңыздай. Буюрса бул краскасы мына 1-2 күн ичинде бүтөт. Андан ички жумуштардан аз эле жумуштар калган, бираз алар бүтөт буюрса. Мояк тебелинде болчу да. Анан азыр мына эшикти жабабыз. Ден соолукту чыңдоо борборунда спорттун 7 түрү боюнча машыгуулар жүрөт. Мындан тышкары 200 орунга ылайыкталган көрүүчүлөрдүн орундуктары, кийим алмаштыруучу жай, кызматкерлер отуручу атайын бөлмөлөр, фитнес залдагы бар. Бул ден соолукту чыңдоо борборунда 800дөн ашуун өспүрүм келип спорт менен машыгат. Муниципалдык ишканага тиешелүү болот, өзүңүздөр билгендей департаментке, анан бизде азыр оперативдик башкарууда турат. Анан мына 2024 жылы мамлекеттик бюджеттин эсебинен деп каралып, 30 миллиондон ашык акча каралып, ошо биздин ОСО Сапат ШЭД ишканасы тарабынан азыр оңдоо иштери бүтүп калды. Бир 95% бүттү десек болот, 5%дай калды. Анан буюрса ушу жай айларында, июнь айларында өткөрүп беришет деген бир ишеничте турабыз. Спорт адистери өлкө жетекчилигинин колдоосунун негизинде Нарын шаарында спорттук инфратүзүм кайрадан жанданып, жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө дешет. Ала Тоо стадионунун жана ден соолукту чыңдоо борборунун капиталдык оңдолушу бул жаш мундун ден соолугун чыңдап, кесипкөй спортчуларды тарбиялоого салынган чоң салым. Бул демилгелер аймактагы спорттун өнүгүшүнө кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдылдаев, Эленур Ахматбекова, Нарын жаңылыктары.